Атым Жунушев Азамат Рашидович. Кочкор районунан Дөңал шайылы тургунмун. Ошол жакта туулуп өскөм. Биз негизи жайында участок издеп жүргөнбүз да. Участок алып бир там салсак болот деп бир аз тыйын бар эле да. Анан ошого участок издеп жүрүп, анан бир айдай карадык. Бияктар арадык. Анан бир дос балам айтып калды. Лучше ошол акчаны ушундай бир компаниялар же ушундай бир фирмалар бар экен. Ошол жака 25% берсең, анан калган акчасын өздөрү берет экен да, үй алат экенсиң депчи. Анан каяктан табат экен десем, бир таанышым ошондойдон алыптыр деп калды. Анан макул, номерин берчи деп номерин алып бир сүйлөшүп көрдүк. Сүйлөшүп көрсөк, ооба биз ошондой жерден алдык. Барып көрүңүз деди. Номерин берди, ал да ошол жактын кызматкер иштеген бала деп бир баланын номерин берди. Анан ага чалдым. Чалып экөөбүз аябай сүйлөштүк, эмне кыласың, тиги бул кандай, ушу майда чүйдүстүн ичинен бери сүйлөшүп отур. Анан сиз лучше бир келечек деген кыргыздардыкы деди да. Биз иштеген азыр бул эме Россияга караштуу, бул келечек кыргыздардыкы. Ошо ишеничтүүрөөк. Ошол жакка бир көрүңүз деп бул адресин берип жиберди бияктачы. Анан чыгынбадым 1-2 күнчү. Барсамбы, барбасамбы деп болуп отуруп, анан кийин келдим. Бул жерге келип эле түз эле Анара деген кыз, Анара эжеге жолугуп калдым, кирип сүйлөшүп, анан ал консультация берди биринчи. Ушундай 6 ай күтөсүң, 6 айдын ичинде анан үй тиет деп. Анан чыктым, мен үйдөгүлөр менен кеңешип келейин депчи. Анан чыгып эле үйгө барып айттым. Ушул участоктун акчасын ушул жака төгүп коюп, анан бир 5-6 ай күтөт экенбиз. Ошентпейли деп. Анан оолуктукта аябайчы бир алдат ийебиз. Анан может чынбы деп бир ишенип, бир ишенбей бир жума өтүп кетти. Ошол кезде бүгүн турсаң 70 деген сыяктуу эмен айтып аткан очередтечи. Бир жумадан кийин уже чечим чыгардык да, болду ушул жерден алабыз деп. Келсек уже аябай эле биздин алдыбызга дагы көп, бир жуманын ичинде көп киши жазылып кетти. Анан ошентип эле жазылып калдык да. Ошо участок алабыз деген акчаны төктүк дагы очередке турдук. 390 000 сом чисто эмеге үйгө деп төктүк да. Доллар менен болчу, алмаштырып келип төктүк. Анан ал убакта курс башка эле да. Анан 390 000 сом даана үйдүн эсеби кылып жана тияк биягынан тышкаркысын 390 000 сом төктүк. 1 560 000ге жазылдык сом менен. Ошол 1 560 000. Анын деген 117 000, 1 117 000 сомун кооператив төлөп берет экен. Ошону 10 жылга бөлдү, 9750 сомдон тийди да. Чисто эч проценти жок эле. Анан жанагындай эмгек акы деп 2000 сом кошпогондо ошо 9750 сомдон төгөт экен. Ар бир айда. Үйдү өзү издедик, бирок үй издеш аябай кыйынга турду да. Бизге очеред негизи 4 айда эле жетти. 4 айда байланышсак уже үй карай бергиле деди. 1,5 ай үй карадык. 1,5 ай болуп кетти. 1,5 ай дегенде келип үйдү алдык да. Ошо бир аз 390 000 аз төгүп коюп турубуз деп калдык да. Ал убакта акча деле бар эле да, көбүрөөкчү. Биз корккондуктанбы же кандай бир ишеним ошол кезде болбоду, чынын айткандачы. Ушунчасын төгүп көрөлү деп эле төгүп коюп турубуз. Анан кийин өкүм калдык да. Көбүрөөк эле төгүп койсок болмок экен. Өзүбүз каалаган кээ бир үйлөргө барып акчабыздын баасы туура келбей албай калып аттык да. Ушу мынча төгүп койсок, как раз ушул үйдү алып калмак экенбиз деп кеч өкүм калдык да. Азыраак төгүп коюп турубуз. Бирок Кудайга шүгүр, бул деле жакшы, биздин көңүлүбүзгө жаккан эле үйдү алдык. Үйдү Ак Босогодон алдык. Ошо көп эле жерди кыдырдык. Шаардын сырт жактарын деле көрдүк. Сырт жакка чыккыбыз келген жок чынында эле. Биз башка районду издедик элек, бирок ал жактан буйруган жок да ошо. Ак Босогодон көрүп, Ак Босогодон башында бир кыдырып өткөнбүз да. Жаңы башталганда бир ошол жакты айланып карап, анан башка жакты карайлы деп кетип калганбыз. Ак Босогодон кийин караган эмеспиз.
Анан буйрук экен ошо ак босогодон кайра эле айланып келди, ошол жерден алып калдык. Оформленияны ошол жерде мен дагы бир аз мындай сомнение болуп тургамда башындачы кантип эле ошо мага оформить этип берип коюшат да, анан кайра эле ошону коюп берип коюшабы. Же ортодо да бир нерсеси барбы, түшүнбөгөн бир нерселери бар чыгар деп. Азыркы могу банктын жанагы оформление болуп, анан погашениянын графиги чыкканча мен башкача бир ишенимде болуп тургам да. Анан оформить эттик, көрдүм өзүм экенин оформление. Анан жана графикти көрдүм, погашениянычы. Графикти көрүп, ага чейин мен да өзүм үйдөн чимелеп кагазга түзгөм да. Мынча болсо мынчадан төгөт экен мен анан деп. Анан ошол менин чийгениме дал келди да экөөчү. Окшош болду, чын эле. Деген мага эле оформить этилип, анан ошол эле боюнча экен деп, анан ошондо анан өзүмдү кичине мындай ишеничтүү алып отурдум да. Биз карапайым эле балдарданбыз да, карапайым эле адамдардын балдарыбыз, өзүбүз деле карапайымбыз. Анан биздин деле тең-теңштардын баардыгы эле биз сыяктуу карапайым квартирада жашагандар бар арасында, квартирада жашагандар. Биз ушул акчаны төккөндө ошо кээ бирөө участок алам деп чогуу издеп жүргөнбүз. Анан биз төгүп салгандан кийин алар силер бизге айткан жок, бирок азаматтар деп мен айтып, алар акчасын алдатты, алар тийбейт деп ошентип айтышыптыр да. Бизге кийин угулду да. Тигилер акчасын үчүн төгүп коюптур, эми ала албайт болду, эми алдырышты, же участоктон жок, же үйдөн жок деп калышты. Эми ошол балдар азыр участок деле алган жок, до сих пор участок издеп жүрөт. Биз мына Кудай буйрса эми бүгүн эртең үйгө кирип калабыз да, ошону өзүм конокко чакырам керек болсочу. Анан ошо квартирада жашагандарга квартплата төлөгөндөн көрө ошол өз үйүңө төлөп кутула берген мен дагы кеңеш берем да. Ошол өзүмдүн досторума, өзүм жана айткан теңиштарима дагы. Эми алар азыр ишенич бар алардачы. Анткени биз уже үй алган атабыз мына деген баары угулуп турду да. Ошондо кайра алар чын эле экен, биз деле төксөк болмок экен деген сөздөрдү да уктук да. Биз өзүбүз ошо 14 000 сом айына квартира төлөп жашачу элем да, квартплата төлөп. Тиякта услуга жана коммунальный услуга анан тышкары 14 000 квартплата төлөчү элем. Эми ошол акчаны биз мындан аркысын өзүбүздүн үй үчүн төгүлүп калат экен да. Ошол жерде бир мыгап келсек да өзүбүзгө пайда болупчу. Ушул жагы бизге неме мындай кубандырарлык нерсе болуп атат да. Өз үйгө бардык тапкан ташкан бир нерсе үйгө бир жыгачып калса дагы өз үйүңө калат да, каксаң дагычы.